Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Эме 2 жумадай жок болдум, ооруп калдым. Коронавирус деген бала экен, ошондон сактангыла, прививкаларды алгыла. Анткени бул деген аябай маанилүү экен да ден соолук сакташ үчүн. Ошо азыр кайра нукка келгенде аракетти кылып жатам. Анан жыл аягында даярдап аттым элем 2023 жылдын жыйынтыктары деген видеону, бирок жаңы жыл өтүп кетти. Жаңы 2024 жыл келди. Ошон үчүн 2024 жылдын башына болуп аткан экономикалык, саясий жана ошол жалпы баягы социалдык абал боюнча кичине сөз кылалы. Кандай жетишкендиктер бар, ушул жыл башына кандай мурун жетишкендиктер болгон жана кемчиликтер болгон, ушунун баарын бир карайлы. Кичинекей дисклеймер айтайын. Менин видеомду саясий курал кылып колдонбогула. Мен калысты сүйлөйм, экономист катары сүйлөйм, факттарга таянам. Мамлекеттик статистикалык комитеттин маалыматына таянам, Дүйнөлүк банктын маалыматына жана ошол эл аралык уюмдардын жана өзүбүздүн улуттук уюмдардын баягы ар бир берилген маалыматына таянып айтам. Ошон үчүн мен өзүм эчтеке ойлоп таппайм. Бирок ушул маалыматты да түшүнүш керек. Ошол маалыматты түшүнүүгө мен ушул сиздерге кызматымды кылып берип атам да. Бүгүнкү күнү ошо киши башына болуп аткан ички дүң продуктусун эгерде эсептесек, Кыргызстан менен Тажикстанды салыштырсак, Кыргызстан бир аз өйдөрөөк, Тажикстан ылдыйраак, бирок деген дүйнө жүзү боюнча мындай эгерде 1986 жылы, 88 жылы $1,5 ашса киши башына Кыргызстанда жакшы жашаптырбыз ал кездерде. Бүгүнкү кезде ошол доллар менен эсептегенде киши башына ички дүң продукциясы ошол $1276–1400 тегерегинде да болуп жатат. Ошондуктан ошо бул маалыматты байкасаңар 2018 чейин, 2018 жылы ушундай да. Негизи ошо кээ бир африкалык өлкөлөрдөн да арттай баратабыз. Негедир калкыбыз өсүп атат, ИДПбыз өсүп атат. Аябай жакшы өстү ушул жылы, бирок баягы киши башына ИДП эң кичекти, кичинекей. Эгерде карасак, ушул кайра эле бул жерден көңүл бурсаңар 2018 жылга чейин маалымат, бул деген чыгашалар боюнча ички дүң продукция да. Ички дүң продукция чыгашалар боюнча Тажикстан бизден ашып баратат. 2018 жылга караганда маалымат боюнча аларда 20 миллиардтан болсо 91 жылы $27 миллиард чыгып кеткен. Кыргызстандык болсо ошол $20 миллиард 21 миллиард доллардын тегерегинде болуп жатат да. Мындай чыгашалар боюнча эсептегенде. Эгерде баягы ички толук мындай жалпы улуттук мындай кирешени эсептесек, Тажикстан бизден бир аз ашат экен 2018 жылкы маалыматтарга караганда. Ошол 12 жылдары 11 миллиардга чейин жеткен. Кыргызстандык болсо ошол 18 жылда эле эң чоң мындай көрсөткүч 91 жылдан бери 7 миллиардга жеткен болчу да. 7-8 миллиард тегереги. Анан эгерде ошол сырткы сооданы карасак, сырткы соодадан Кыргызстан кичине утат, жакшыраак. Кыргызстандын ошол орточо маалыматын алсак, 2012 жылы 6 миллиардтан ашкан. Кытай бажыкананын маалыматы ошол кезде 12 миллиард деп айткан. Бирок Дүйнөлүк банк ошол 6 миллиард деп атат да. 2018 жылкыга ошол анын мындай деңгээли, өлкөбүздүн деңгээли $5 миллиард жакындап калган. Тажикстанга бир 4кө жакындап бараткан 2018 жылы. Эгерде ден соолукту карасак, ушул 2014 жылга чейин маалыматтар бар экен. Андан жаңыраак маалыматтар таба элекмин. Расмий түрдө, расмий эмес маалыматтар бар. Мамлекетте баягы атайын кызматтык маалыматтар бар. Мен кызматтык маалыматтарды колдоно албайм, анткени мындай расмий чыгыш керек да, ачык баягы маалымат булактарына, эмесе мындай туура эмес болуп калат. Кээ бир маалымат мындайдан айтканда жашыруун да. Анан негизи ошо ар бир 1000 кишиге эгерде 91 жылда Тажикстанда 2,5 врач келсе, Кыргызстанда 3,5 врач келишкен. 2014 жылга чейин ал сан азайып баштаптыр дагы. Мисалы үчүн ар бир 1000 кишиге 2 врач келет Кыргызстанда, Тажикстанга жакындап калдык да. Анан эгерде баягы сырткы карыздардын өсүүсү, сырткы ички карыздардын өсүүсү 18 жылга чейин ченелсек,
91 жылы жок болсо 18 жылы Кыргызстандыкы 8 миллиард долларга чейин чыгып кеткен. Тажикстандыкы ушул 6 миллиард долларга чыгып кеткен. Бул деген ички карыз менен тышкы карызды кошкондо ушундай болот да. Анан ички карыз бул баягы бюджетниктердин арасында астындагы карыздар маягына боюнча. Эгерде ИДПнын өнүгүшү, өсүшү мындай пайыздык тарабынан карасак, ошол 91 жылдан 97 жылга чейин Кыргызстанда, Тажикстанда абдан оор абалды өткөн. 94 жылы биз деген талкан жеп калганбыз нандын ордуна. Көп учурунда баягы картошканын хабын жегенге да ошол болгон кишилер абал. Ал эми андан кийин 96 жылдан баштап мындай эмгичекте Кыргызстан менен Тажикстандын ушул 18 жылга чейинки болуп аткан өсүү, экономикалык өсүү мындай пайызы 5%, 10%дын ортосунда секирип жүрөт да. Азыркы тапта 3,5%. Кыргызстандык ошо 18 жылга кандай болсо, ушул жылы дагы 3%, 3,29% болуп чыгыптыр да, мындай орточо алганда 2023 жылдын ичинде. Тажикстан бир аз бизден өйдөрөөк болуп кетирип аткан 2018 жылы, бүгүнкү күнү кичине арттараак да, 23 жылы. Анан миграцияны карасак, эң көп 98 жылы Кыргызстандан ошол жыл сайын, мисалы үчүн 25 миң киши чыгып турган да. Тажикстандан мындайдан алганда 150 миң кишиге чейин чыгып турган. Азыркы кезде Тажикстанда ошол 100 миң кишиге чейин чыгып турат жыл сайын 2017 жылдын маалыматы боюнча. Кыргызстандан 25 миң киши чыгып турат да. Бирок бул 17 жылга болгон. Акыркы убакка азыраак болду миграция, анан кийин дагы бир графикти карайбыз. Анан таза түзмө түз келген инвестициялар, салымдар Кыргызстанга Тажикстан менен салыштырсак, Тажикстанга ошол мисалы үчүн 16 жылы, 15 жылы миллиард доллар келген да. Кыргызстанга болсо Кыргызстанга кечиресиздер, Кыргызстанга миллиард доллар келген. Тажикстанга болсо ошол миллиарддын жарымындай мындай акчалар келген да 2015 жылы. Негизи мындай тең келе атабыз. 2018 жылы Тажикстанга акча Кыргызстанга караганда көбүрөөк келген. Кыргызстанда бүгүнкү күнү эгерде карасак, 22 жылы ошол 6 миллиард, 6,7 миллиард акча кирген болгон сырттан баягы түзмө түз жана кыйгач инвестициялар. Түзмө түз инвестицияларды карасак, 1 миллиард долларга чейин кирген 22 жылы. Ал эми 23 жылы ошо өтүп кеткен жылда ошол 654 миң эле, ошол жарым миллиарддан азыраак, бир аз көбүрөөк акчадай кириптир да өлкөгө. Демек 22 жылга караганда, 22 жыл аябай жакшы жыл болду инвестиция боюнча, түзмө инвестиция боюнча. 23 жылы инвестиция азыраак келиптир да ушундай. Анан эгерде ушул территория боюнча карасак, эми көбүнчө акчасы албетте ошо 2022 жылы Жалал Абад областына келиптир. Андан кийин ошо Бишкекке. 23 жылы болсо акчанын эң көбү Бишкекке келди да, мындай карасак. Анан эгерде инвестициялардын чыгып кетиши, акчанын чыгып кетишин карасак, 2022 жылы 563,5 миллион доллар чыгып кеткен өлкөдөн. Бул деген релоканттар болгон деп эсептейм. Бул деген баягы Орусиядан келген, акчасын биринчи бизге киргизип, анан акчасын кайра үчүнчү өлкөгө чыгарып кеткендер болгон да. 23 жылы болсо ушундайлардын саны 250 миллион эле доллар болду. Азыраак акча кетти да, мындай айтканда. Релоканттардын да саны азайды мындайынан карасак. Анан эгерде ошо кайсы тармактан инвестиция чыгып кетти деп ушу карасак, көңүл бурсак, ушул Тазабек ушул маалыматты жарыялаптыр. Көбүнчө ушул мындай караганда 2022 жылы ген тармагынан акча чыгып кеткен болсо, 2023 жылы бул деген баягы өндүрүш тармагынан ушул акча чыгып кетиптир да. Анан эгерде территория боюнча карасак, ошол жалпы акчанын чыгып кетиши эң көп кайра 2022 жылы Жалал Абад областынан болсо, 2023 жылдын ичинде көбүнчө Чүйдөн акча качыптыр. Анан канча электроэнергия киловатт саат киши башына кетирип жатабыз жыл сайын. Киши башына Тажикстандыкы азыр түшүп кетти. Тажикстан 1,5 миң киловатт саатына киши башына жылда колдонот экен. Кыргызстан болсо 2 миң киловатт саат
жылына колдонот экен. Ушул маалымат байкасаңар, көңүл бурсаңар 2014 жылга чейин. Бүгүнкү маалымат боюнча Кыргызстандын киши башына болуп аткан баягы чыгарышылар 1700 киловатт деп эсептелинет да. Анан эгерде мындай дүйнө жүзүндө биздин баягы рейтингтеринде, алардын баалоолорунда Кыргызстандын ордун карасак, Кыргызстан мисалы үчүн ички дүң продукция деңгээли боюнча дүйнөлүк өлкөлөрдүн ордунда Кыргызстан ошол 180 өлкөнүн ичинен 151 орунда да, 10 миллиард доллар ички дүң продукциясы менен ушул 24 жылы. 30 жылда мындай болгон эмес. 11 миллиард долларга жакын болду. Сону менен азыркы курс 89,09 сом болуп атабы. Демек, бул триллион биздин ички дүң продуктубуз триллионго чыкты деп айтсак, триллион сомго чыкты деп айтсак жаңылышпайбыз да. Бул чын эле ушундай болду өсүү. Анан дүйнөлүк өлкөлөрдүн киши башына алган улуттук дүң кирешеси. Кыргызстан 175 орунда 200 мамлекеттин ичинен. Тажикстандан өйдөрөкпүз, бирок кайсы мамлекеттер менен ушундай биргелешүүдө турабыз. Пакистан, Зимбабве, Бенин, Непал, Лесото, Мьянма, ушу Тажикстан ушундай болуп атабыз да, кичине азыраак болот акча. Дүйнө өлкөлөрүн иш менен камсыз кылуу деңгээли боюнча орду Кыргызстанда бүгүн 98 да. Ушул рейтингде 140 мамлекет, ашык мамлекет бааланат. 98 орундабыз. Ортодон бир аз ылдыйраак болуп атабыз да. Эгерде ишкерчилик кылуу индекс боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн ордун карасак, биздин баягы ишкерчилик эгерде ушул 2018 жылы, 2019 жылдары 68 орунга келатсак, бүгүнкү күнү 12 орунга ылдыйлап кеттик, 80 орунга түшүп калдык. Кыргызстанда ишкердикти жасоо бир аз кыйыныраак болуп калды. Анын ичинен баягы электр энергияга уруксат алуу, ишкерчиликти алып баруу, негизи баягы ККМдердин пайда болушу да өзүнүн кандайдыр бир таасирин этти. Анан дагы ошо укуктук система, бул деген баягы соттор көз каранды эмес бизде. Соттор көз каранды болсо көбүрөөк инвестиция келмек, бизнес жакшыраак рейтинг алмакпыз, бирок бизге ал реформалар өтө элек. Ошон үчүн эмче ушул Кыргызстанда ишкерликти жасоо бир аз баягы көп дүйнө өлкөлөрүнүн арасынан жакшыраак, ошо ортодон ылдый, ортодон өйдө. Бирок 80 орунга түшүп кеткенибиз кичине мындай начар болуп атат да. Ошо Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча ушундай болуп атат. Адам капиталынын индекси боюнча бул деген акыл эси ордунда, колу буту оң, колунан эптүү ушул адамдардын санын эсептешет да, адам капиталы деп. Ушундай адамдар бизде көп экен. Ушул 140 өлкөнүн ичинен биз 172 орунда экенбиз. Бул деген орторок да, орторок ордунда турабыз дүйнө жүзү боюнча. Бирок биздин кошуналарыбыз бул дүйнөлүк орун боюнча Шри-Ланка, Антигуа, Эквадор, Уругвай. Эквадор дүйнөдө эң криминалдуу өлкө деп эсептелет. Биз деген адам капиталын көтөрүшүбүз керек да. Ошол адам капиталын баягы биздин ар бир адамыбызды кыйын, эптүү, акылдуу кылышыбыз керек Кыргызстанда. Экономикалык эркиндик индекси боюнча кичине мындай ортодон ылдый көрүнүп атабыз. Кыргызстан бүгүнкү күнү ушу 115 орунда, бир аз кескин түшүп кетти. Heritage Foundation'дун маалыматы боюнча, Като институтунун маалыматы боюнча ушул 75 орундабыз да. Кичине экономикалык эркиндикти өрчүтүш керек. Дүйнө өлкөлөрүнүн түз чет элдик инвестиция деңгээли боюнча орду бизде ушул 200 өлкөдөн 161 орундабыз да. Бул деген ортодон өтө төмөн. Түз инвестицияларды санаганда Дүйнөлүк банк 23 жылы ушул баягы 46 миллион доллар келди деп жатат да. Бирок жанакы маалымат боюнча билебиз, 600 миллион доллардай кирди. Эл аралык соода катышуу индекси боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн ордунду карасак, биз деген ушул 180 бааланган мамлекеттин арасынан 113 орундабыз. Бул да ортодон ылдый кичине. Биздин кошунабыз Орусия, Боливия, Тажикстан, кайра эле Танзания, Мисир. Дүйнөнүн өлкөлөрүнүн илим чыгашалары боюнча карасак, эгерде Кыргызстанды бизде ошол ИДПга пайызы менен караганда ошо 2018ге чейин баалаптыр, андан кийинки маалыматтар жок. Бизде ошол 2017 жылы мисалы үчүн ички дүң продукциясынын 0,11% гана биз деген илимге кетириптирбиз да, илимге жана изилдөөлөргө. Бул начар. Мындай өлкөлөр өнүкпөйт. Кеминде дегенде ички дүң продукциясынын 3%
ошо кетиш керек болчу да. Бүгүнкү акыркы маалыматтарды ошол рейтингдер карабаптыр, бирок мен билем. Мисалы үчүн Кыргыз патент менен чогуу иштегенбиз. Алар деген ошол стартаптарга миллион сомдой бөлүп берип, 3 миллион сомдой кетирип, ушундай акырындап жаңы технологияларга акча таштаганда аракетте. Ошол үчүн мен Кыргыз патентти жогору баалайт элем да, анын азыркы кылып аткан жумуштарын, жана ушул министрлер кабинетинин колдоосун. Анан катталган кылмыштардын саны ошол 2022 жылга чейин карадык. Бул Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы, расмий маалымат. Мен деген ушуну асмандан алган жокмун. Статистикалык комитет айтат, 2006 жылы эгерде 30 000 кылмыш жасалса, 19 жылы өсүп кетсе кылмыштардын саны 40 000ге чейин. Бүгүнкү күнү кылмыштардын саны кескин дагы өсүп туруп 45 000ге чейин кылмыштар катталды да. Бул деген эмнени билдирет? Эл жакыр болуп, анан кылмыштарды көп жасап калды элчи биздин элибиз. Ушу кичине начар болуп атат, ошого бир аз көңүл бурушубуз керек да. Кылмыштардын саны өспөш керек биздин өлкөдө. Калк өсүп атат, кылмыштардын саны өсүп атат, түшүнөм. Бирок баары бир ошого кандайдыр бир чараларды көрүш керек да. Анан өнөр жай баардыгы, өнөр жай 2013 жылы жакшы өскөн, бир 120 деген көрсөткүчкө чейин. Азыркы кезде болсо ошол 100дүн 110дун тегерегинде болуп жатат. Эгерде айыл чарба продукциясынын боюнча карасак, бул жерден эң көп өнүгүү сүт тармагы болуп атат. Дан тармагы бир аз өнүгүп атат, жумуртка акырындап өнүгүп атат. Анан кичине өнүгүү жолунда ошол жашылча жемиштер деп айтса болот. Калганы жүзүм, картошка, ошо чийки пахта жана эт, ушул тармактар кичине ылдыйлап бараткансыйт да, солгундап бараткандай 22 жылга чейин караганда. Чекене соода өсүп атат. Бул баягы 30 жылда мындай болгон эмес деп айтсак да жаңылышпайбыз. 2018 жылдан баштап аябай катуу өсө баштады чекене соодабыз. 22 жылда мисалы үчүн ошол 600 миллиард сомго чейин чыгып кеткен болчу да, ошол 22 жылы. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч. Бул деген ушул акыркы жылдары соода жакшырды деп айтсак болот да. Муну баягы Орусияга каршы чыккан санкциялар менен байланыштырсак болот дагы, жана электрондук коммерция, Wildberries сыяктуу нерселердин өнүгүшүнө байланыштырсак болот. Чет элдик инвестициялар, эгерде ошол карасак, 2022 жылы чет элдик инвестициялардын саны өсүп атат. Акырындап баягы бул деген жалпы инвестициялар эске алынганда да. Орто маянада өсүп атат, инфляция да өсүп атат туура, бирок орто маянада өсүп атат, 35 000 сомго чейин жеттик. Медикалык мекемелер, тилекке каршы ден соолук сактоочу мекемелердин саны азайып баратат. Мечиттер дагы эле көбөйүп баратат. Ошол медикалык мекемелер азайып баратат. 22 жылы, мисалы үчүн, эгерде 2000 жылы 3000ге жетпегендей болуп атса, 2600-2700дүн саны тегерегинде бүгүнкү күнү ушул 1,5 миңге чейин түшүп калды да медикалык мекемелердин саны. ФАПтар жабылып атат. Эгер баягы больницалар, райондук больницалар, айыл өкмөттөгү центрдеги больницалар жабылып атат, ушундай нерселер болуп атат. Буга иш чара көрүш керек. Оорулардын кайрылуулары, улуттук ден соолук начарлап калды деп айтсак болот да. 90-жылдары эгерде ушул 1,5 миллион адам кайрылып турса, ден соолук сактоочу мекемелерге 2012 жылы аябай катуу ооруп турбуз эмнегедир, эмне болгону эсимде жок, бирок ушул 1 миллион 800 миң киши кайрылыптыр да больницаларга. Анан ушул 2020 жылы катуу пандемия өткөндөн кийин ошол кайрылуулардын саны түшүп кеткен болчу 1 миллионго чейин. Анан ошол 2020 жылдан баштап 22 жылга чейин ошол кайра эле ошол 1 миллион 700 миң киши ошол больницаларга кайрылып ушул ооруп атат да. Улуттун ден соолугу анча эмес болуп атат. Коронавирус болуп атабы, дагы эмне болуп атат. Бирок баягы өзү жашоо деңгээлибиз, жашоо жөндөмүбүз кичине туура эмес болуп аткансыйт да. Анан чоң шаарларда смог балким албы. Ошол улуттук ден соолукка көңүл буруш керек. Зыяндуу таштандылардын саны көбөйүп жаткан 14 жылга чейин. 14 жылдан баштап биздин өкмөт аларды ченебей коюптур да. Бул баягы өндүрүштөгү таштандылар, калдыктар жана ошол баягы жалпы өлкөбүздүн чыгарган мусорлорду эсептеге алганда. Миграциялык
мындай кандайдыр бир агымдар. Буга чейин 2018 жылдын 2020 жылга чейин ошо 5000 адамдан чыгып турса, жарандыктан ошо тескерисинче өлкөнүн ичинен чыгып турса, 21-жылы азайыптыр, анан 22-жылы тескерисинче 5000 6000 адам Кыргызстанга келип калыптыр да. Эми бул релоканттар болсо керек. Өзүңөр деле чоң шаарларга барсаңар байкап калсаңар керек, аябай көп окейлер келди да, окейлер келип отурукташты. Ошолордун эсебинен болсо керек. Анан мигранттар дагы баягы бул согуш жана башка нерселер болуп аткан нерсенин үй-бүлөлөрүнө кайрылып келишкендер болгон да. Мисалы үчүн 2020-жылы 400 миллион киши ошо Кыргызстанга келген болчу бир маалда. Анан эгерде ошол калктын өсүүнүн деңгээли да мындай ылдамдыгын карасак, урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим, биз деген аябай начар көбөйүп атабыз, баланы аз төрөп атабыз. Бизден мөңкү күнү Өзбекстан алды да 2% менен. Кыргызстандын пайызы 1,7 эле болуп атат. Казакстан бизден азыраак да, 1,3. Бирок мындай жарабайт. Кыргыздар качан ушул жакшы жашайт, качан калкы аябай көп жерге тарап кеткенге көбүрөөк балдарды төрөш керек да. Ага экономикалык абалды өбөлгө түзбөй жатат деп айтса болот, бирок аракет кылыш керек. Калкыбыз өсүп атат. 1951-жылы 2 миллион болсок, бүгүн 7 миллионго жеттик 23-жылдын ичинде. Суу ресурстарын боюнча ысырапкорлук аябай чоң болуп атат бизде. Биз жыл сайын мисалы үчүн 5,2 миллиард кубометр сууну керектеп жатабыз. Киши башына ошол айына 5231 литр кетип жатат. Бул деген аябай мындай көп сууну кетиргендигибиз да. Дүйнө жүзү боюнча норма 1,5 миң литр киши башына. Биздики болсо 5231 литр. Элестетсеңер, бул деген билбейм эмне кылып атабыз, сууну ысыраптатып атабыз да аябай. Ушуну бир мындай калайык калып карап туруп, ушуну азайтыш керек, ушундай чыгымдарды. Анан жалпы макроэкономикалык мындай көрсөткүчтөрдү карасак, калкыбыз 7 миллиондон ашты, айыл чарбабыз 0,3%га өстү, өнөр жайыбыз 1,8%га өстү, экспорт 29,6%га өстү, экспорт Орусия менен Казакстан кетип атат аябай. Санкцияга көз карандыгы дейм. Ички дүң продуктубуз 4,4%га өстү, негизги капиталга келген салымдар, сырттан келген акча 17,8%га өстү. Инфляциябыз 7%дын тегерегинде, кээ бир нерселерге 40%га чейин да чыгып кеткен. Бул 7% деген бул ортолоп алганда да, ортолотуп. Импорт болсо 23,8%га өстү. Импорт өскөндө начар да, биз деген 3 миллиард доллар кошуналарга белек кылып беребиз да, анткени алардын товарларын сатып алабыз, көбүнчө Кытай, Орусия. Мамлекеттик карыз да өстү. Мамлекеттик карыз 6 миллиард долларга чейин жетти, билесиздер. Анан ички карыз, тышкы карызды алганда ошол баары бир 9 миллиард доллардын тегереги болду. Албетте, биздин бюджетибиз да 400 миллион долларга чейин жетти ушул акыркы жылдарда, 23 жылдын ичинде. Анан албетте мамлекетибиз дагы эле чыгашан кызыл сызыкты көрүп атасыңарбы? Ошол көк сызык бул киреше, кызыл сызык чыгаша. Мамлекетибиз чыгашаларды ооздуктай албай жатат. Эмчекти чыгашалар өсүп атат. Анан ошол чыгашаларды жабыш үчүн сырттан карыз алып атат. Бул нерсени чечиш керек да. Бир четинен жакшы карыз алып өсүпөнгөбүз, бир четинен ушуну ооздукташ керек, кичине мындай кандайдыр бир кызыл сызык менен көк сызык бир деңгээлде болсо, кичине туура болчудай да. Анан ошол эгерде аскерий чыгымдарды алсак, 2019-жылы 115 миллион доллардын тегерегин, 120 миллион доллардын тегерегин кетирсек, 2023-жылы сырткы чалгындоочулар Кыргызстанды ошол мунун булагыда, расмий булагы видеонун сүрөттөмөсүндө коюлган, көрсөңөр болот. 150 миллион доллар кетириптир да расмий түрдө Кыргызстан ошол куралдарга. Бул жакшы, анткени куралдуу өлкө болгондо, мындай аскер күчтүү болгондо экономикасы да өсөт. Бул деген мыйзам. Анан доллар аябай катуу инфляция болду. Акыркы 5 жылды карасак, 6 жылды карасак, доллардын куну 0,8908, азыр мен ушул видеону жасап аткан кезде. Ал эми баягы эгерде 14-жылды карасак, аякта 50 доллар болчу, 50 сом болчу 1 доллар. Аябай өстү, орточо пайыз менен алганда ошо 115%га өсүп кетти да. Ошол начар, кичине бул маселен.
47%-га кошулду да ошол доллардын баасы. Бул деген биздин баягы экономикабыз жалпы дүйнөлүк инфляцияга өтүп кетип атканын, өндүрүштүн жетишпегендигин билдирет жана сомдун көлөмү көбөйүп аткандыгын да билдирет да. Өндүрүүчүлөргө бул нерсе жакшы, импортерлорго жаман, соодагерлерге ушундай абал. Анан ушунун баарын көрүп туруп, мындай көрдүңөр жакшылары да бар. Соода өстү, инвестициялар кирди, өлкөбүз кичине мындай көтөрүлдү, мындай маяналар көтөрүлдү, аскерий күчтөр күчтөтүлдү, кандай чек ара маселелер чечилип атат, кандайдыр бир жакшы иштер жасалып атат. Буларга баары оппозиция болобу, ким болот, моюнга алыш керек да, ушул нерсе жакшы нерселер болуп атат. Бирок баягы жалпы баягы мурунтан келген кээ бир рейтингдер артка кетип калды. Бул ишкерликти жасоо рейтинги артка кетти. Бул деген баягы бизден инвестициялардын көлөмү кичине азыраак болуп атат. Ушул соода өстү, бирок баягы ишкерчиликти жасоо, баягы электроэнергияга болгон кошулуу, сууну үнөмдөө ушул нерселер кичине начар болуп атат да. Ошон үчүн анын алдын алганга ушул 2024-жылга кандай биздин мамлекеттин астында, жарандарыбыздын астында, министрлер кабинетинин астында маселелер турат да. Мен ошол сунуш кылар элем. Биринчиден, ден соолук мекемелеринин санын көбөйтүш керек. Улуттук ден соолук бул аябай маанилүү нерсе. Билим берүү системасын жогорулатыш керек. Бизде PISA деген тестти акыркы орун алып келатканбыз. Азыр кичине акыркыдан көтөрүлө баштадык. Бирок баягы биздин мектеп системасы начар болуп жатат да. Ошо балдарды окутуу системасы Финляндия системасына өтүп, ошол толук автоматташтырып, ушу башкача бир кандайдыр бир жолго өтүшүбүз керек да. Кичине окутуу системасы бизде өнүгүүгө зар. Көбүрөөк инвестиция керек, башкы көңүл өндүрүшкө кетириш керек да. Бул көбүрөөк акча керек. Бул деген инвестициялар качан келет эгерде бизде сот системасы чет элдик инвестордун же болбосо ички инвестордун ошол мүлкүн сактаганга даярмын дегенде. Көбүнчө бул арбитраждык соттордун саны көбөйүш керек жана арбитраждык соттор шайланыш керек да. Мындай назначение болот. Ошондо инвесторлордун ишеними көбөйөт Кыргызстанга. Ушундай жолду өтүшүбүз керек. Темир жол, автомобилдик жол, аба жолдорун аябай көбөйтүш керек Кыргызстанга. Бул деген биздин баягы кан тамырларыбыз, аларды көбөйтпөсө болбойт. Суу сактагычтарды куруш керек, сууну үнөмдөш керек да. 5 миң литр жылына, айына кетирбей, 1,5 миң литр айына кетириш керек да. Кичине ушул жерден начар болуп баратат. Суу азайып атат, мөңгү эрип атат. Билбейм, өлкөдө жакын келечекте суу чоң маселе болот. Ошону көңүл буруш керек калк. Электромобилдештирүү кылыш керек. Биздин 3 миллиард долларды Орусияга белек кылып беребиз да, баягы бензинин сатып алып. Эгерде электромобилдештирсек, бизде анда электроэнергия муктаждыгы 2 миллиард киловатт саатына жылына ошол муктаждык өсөт. Алны ошол 2-3 жаңы чоң ГЭС курсак, ал деген муктаждыкты жаап салат. Бир эле чоң ГЭС курулса, муктаждыкты жаап салат. Ошондо электромобилдер 70-80% чейин жетсе, биздин автопаркта Кыргызстанда, анда биз деген ошо бүт ушул миллиарддаган акча Кыргызстанда калат, энергосистемага кирет, электроэнергияга кетет, бензинге эмес. Өлкөбүз өнүгөт, электромобилдештирүүнү өткөрүш керек. Көмүрдөн баш тартыш керек, күн, геотермалдык энергия жана суутек энергиясына өтүшүбүз керек. Анткени бизде ушул 27ден ашык геотермалдуу жылуулук жер астынан бекер жылуулук чыгып аткан жерлер бар. Аларга ушул теплообменникти жасаган ушундай геотермалдык электростанцияларды курсак, көмүр кереги жок. Түбөлүк бекер жер кыртышынан келген жылуулук биздин шаарларды жылытат, электроэнергияны берет. Ал технология кымбат бүгүн. Бирок ага өтсөк, эзелтен түбөлүк көмүргө төлөбөйбүз да, мазутка төлөбөйбүз. Ошон үчүн буга аябай көңүл буруш керек. Жылууланууну өнүктүрүш керек. Ушул бизден көбүнчө көмүр жагабыз, көмүрдүн 80% көчөнү жылытат да. Үйдү жылытыш керек. Үйлөрүбүз ушундай мындай энергетикалык тараптан жылуулукту сактабайт. Ошонуга жылуулатыш керек да ар бир үйүбүздү. Экономика эркиндикти көбөйтүш керек, менчикти коргош керек, соттор мындай арбитраждык соттор шайланыш керек да, көз карандысыз болуш керек. Коопсуздукту күчөтүш керек. Ошол аскердик чыгашууларды дагы көбөйтүш керек. Бул деген канча өлкө күчтүү болсо, аскер күчү, ошончо экономика жакшы өнүгөт. Анан мамлекеттештирүүдөн качыш керек. Бул деген мисалы үчүн
ошол мамлекеттик ишканалардын санын көбөйтсө, эч качан бир да өлкөдө мамлекеттик ишканалар эч качан узак убакытта көп пайда алып келген эмес. Кыска убакытта пайда алып келчү, бирок андан ары чыгашаларды эле алып келип, анчалык эффективдүү болгон эмес. Жеке сектор гана эффективдүү болот. Ошон үчүн мамлекет тарабынан жеке секторго шарттар түзүлүп, экономикалык эркиндик берилип, мамлекеттик функциялар, мамлекеттик мындай иштебей жаткан мүлкү приватизациядан өтүп, сатылып элге, ошол ишкерлерге берилиш керек. Ошондо ишкерлер бул бизнести ордуна салып, капиталды туура колдонуп, конкуренция болуп бири-бири менен бирөөсү жабылып, бирөөсү өнүгүп ушундай иштешет. Монополизацияга жол бербеш керек. Мамлекет карап туруш керек. Калганы иштеш керек да, жеке сектор иштеш керек. Ошон үчүн ушун мамлекеттештирүүдөн качыш керек да. Ушул эгерде жолдорго барсак, унукка түшсөк, анда өлкөбүз ошо 2024-жылдагы аябай жакшы мындай экономикалык мындай тепки же тепкич басабы же алдыга жылат да иш кылса. Ошол маалыматым ушундай. Жыл баштап келатабыз. Январь ортосуна келип калдык, иштеп жатабыз. Каналды колдойм десеңиздер колдоп койгула, бул абдан баягы дем берет, чынын айтсам. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.